Ассаламу алейкум, кандайсыңар достор? Воскресенье, биз жумушту баштадык. Погода отличная. Бисмилlah. Келдик ушундай. Кубинский ресторан. Ушундай да? Анжелика? Анжелика. Ошол достор, биз доставканы уланып жатабыз. Кечээ бүгүн 17-март. Воскресенье. Кечээ 16 майрам болду. Чикагодо. Ошол биздин даунтаунда жана речканы жашыл түзгө боеп, башка жактан дагы туристтер келип, в общем, кечээ таксинин жумуштары абдан сонун болду. Таксидегилер, обычный Uber'дегилер 400-500 менен средний алганда ошо 500 менен жабат да окшойт. Белки Uber Black дегендер бар. Алар где-то мен бир таанышым айтты, миңден бир аз ашырдым депчи. 1000 деп койсоңор деле бир күндө абдан эле жакшы акча окшойт. Эми доставка орто болду. Как обычно, доставкага мындай укмуш болуп кетти деп айтпайм, бир 200дөн ары болду да. 200-250, может кээ бирөө 300 иштеди, билбейм. Биз болсо бүгүн чыктык, кичине уйкуну кандырып түштө чыгып атам мен 12-де. Себеби дегенде бүгүн түнкү саат 12-ге чейин иштемей. График ушундай да биздики. Өзүбүзгө ошондой график түзүп алганбыз. Кээ бирөө балким таң атпай эрте чыгат, бирок эрте кирет да. Силер болсо өзүңөрдүн ой пикириңерди комментарийге таштап кеткиле. Биз азыр болсо экинчи эмеге баратабыз, доставкага. Вендиске баратабыз. Вендис деген күнкү чыгарылышты айтып бербедим беле. Ошол жерден заказ алдым дополнительно. Бирок майда заказдар болуп атат, $4, $5. Мындай бизге мындай $15-20 дегендер болсо, ошондо мындай акча бат чогулат да. Кээде болуп калат ошондой. Бирок эми бул приложение деле келесо эмес да. Бул адамдын чыккан, жумушка чыккандан баштап эсептей баштайт. То есть мындай азыраак таап атсаң, кымбатыраак заказдарды берип, көп таап баратсаң, көбүрөөк таап баратсаң, азыраак заказдарды берип коюп, арзаныраак заказдарды берип коюп, то есть программа өзү регулировать этип турат окшойт да, менимче. Бул жерде определенный доставкада максимальный же болбосо средний какой-то бир заработок турат. Бир саатына, допустим, $20 дегендейчи. Ошондой эле да, $18-20 саатына. Приблизительно ошондой расчет алып берсең болот да. Анан кээде албетте мындай случайлар да болуп калат. Мисалы бир какой-то короткий периоддун ичинде, 3 сааттын ичинде именно мына жумуш катуу болуп аткан учурда чыгасың и ошол волнаны кармап аласың да. То есть мындай экиден кымбат заказдарды берип коет да. Мисалы $25 3 жолу бергенде эле, мисалы сен уже $75 көтөрүп атпайсың. 2 сааттын ичинде ошондой случай болгон да меники. 2 сааттын ичинде $75 таап койгом да. А иногда бывает, вот иштейсиң, анан баягы карасаң 5 саат өтүп кеткен, араң $75 иштегенсиң да, 5-6 сааттачы. Ошондой да болуп турат туугандар. Биз азыр кетип баратабыз, ошол жерде бизге навигатор айтып атат. Speed limit
камера ahead. Это значит, что камера на скорость. Здесь school, speed limit 20 деп тұрады. Фото enforced деп тұрады. Значит, бұяқта камера тұрады. Камера көрініп тұрады. Апа-пақай камералар, анан обязательно камераға чейін ошол знактарды қарасаңар, мысалы speed limit 30 деп тұрса, фото enforced деп тұрса, значит, ошол жерде камера бар деген сөз. Анан артымдағы қыз екен, не іштетіп отады, обгонять ете албай эле. Мен дағы шашпай айдап алып тұрмын. Эми бул Америкада, Американын ушундай бир нерсеси бар. Бул жерде адамдар бири-бирин шаштырганга укугу жок да, шаштыра албайт. Анткени билбейм. Мен байкап калам ошону. Кээде болуп калат, өзүм дагы ушинтип, себеби баягы штраф алгандан кийин акырын айдап калдым да. Менин тиги башында жаңы келгенде телефонду мындай кетип баратып, мындай колума кармап кетип баратып, мондай кармап, ушундай кармап кетип баратып, анан биягыман шериф көрүп, анан мага жазып берип салган да, тикет. Ал поинт аласыңар. Поинт деген бул эми поинт деген бул канчалык көбүрөөк поинт алсаң, бул сен лишение болуп кетет да, праваңчы. Точносын айта албайм, бир 14-бү, 12-бү ушундай поинт болот да, 2 жылга ушундай берилет. Эгер сен поинттарын көбөйүп кеткен болсо, лишать этип салат. А ошо телефонго мисалы 4 поинтпи, 5 поинт берет экен да. Аны жок кылыш керек, аннулировать этиш керек. Аны соттошуп, жеңилдетилген статья алыш керек. Адвокатка төлөйсүң $350. Адвокатка $350 төлөгөндөн кийин адвокатым меники аны 2-3 ай араңда бүтүрдү ошону. И то мага испытательный срок берди, 4 ай. 4 ай эч кандай правага, водительский удостоверенияга штраф албашың керек деп. И плюс еще штраф $350 төлөдүм. Ошондон кийин мен 30 майлдан ашырбай эле өзүм тынч эле айдап калдым го. Маяка коеюн десем, парковка место жок экен да. Бандистечи. Анан мен кандай кылып коем да, мен ошону түшүнбөй атам. Аркы бетине койсом, ар жак бетинде болуп калат. Ар жак бети выезд болуп калбайбы случайно? Барып көрөлүчү, башта ар жак бетинде деле парковкалар бар, кантип эле жок болсун. Мындай машиналар менен кирип бияктан алып атышат, бар экен биякта парковка менен турбай. Машиналар келип алып атышат биякта. Биз болсо Вендиске киребиз. Вендис. Бирок ошол парковкасы биягында болгон ыңгайсыздык болуп калды да, мен биягында машиналар чыгып аткан себебинен ход жок экен. Ход ушул жерде да. Мен биягында парковка место таппай койдум да. Bakın, bizim falan. Tamam, bunu koyuyoruz. Hadi.